Аны алып бербесе, барлық государство бербей койса, айлыкты каяктан беребиз алар? Ооба да. Ошо да. Аны көп түшүнгүсү келбейт да. Вот ошону айтам. Бул ошол айлыктын каерден, кайсыл жактан, кайсыл булактан келери жөнүндө сиз ойлонот экенсиз. Мен ойлоном. Берки ошо чоңдор ойлонбойбу экен, а? Ойлонбойт. Зарплата алып атпайбы? Значит, налогойдон кийин келе бир основной парковкадан түшөт да, шаардачы. Налогойдон кийин эле экинчи орунда турат. Анан ошо менен мэрияны каржылайбыз да. Сиздин баягы каяктан бюджет толуп атканын, кайсы булактан толуп атканынан маалыматыңыз дагы бар экен. Мен жалгыз эле өзүм 6 жыл иштеп 4 миллиондон аша акча төктүм да. Сиз мына кече ички дүң продукция деген эмне десем билбей аткан депутаттарга сиз ошолордун ордунда сиз отурушуңуз керек эле. Себеби акчанын каяктан келерин, каяка кетерин бул киши билет экен. Азыр депутаттарга барсаң айтышат. Эмне кыласың десем, билим берүүгө акчаны көбүрөөк бөлдүрөм дейт. Каяктан? Каяктан аласың? Ал болсобу деген суроо киши жок ошолорго. Рахмат, молодецсиз. Ийгилик. Бул киши айтып атат, мына мэриянын алдына, Бишкек мэриясынын алдына, мына корого келген машиналардын бардыгынан акча алынат. Мынантип платный деп жазып койгонбуз. Бирок кысталак кээ бир министр, депутаттар келгенде бербей коет дейт.